Менин досум каза болгонуна 2 жыл болду. Аны жерге бергенден кийин 100 сом карызы бар экенин эсиме түштү. Жана мен аны кечтим деп ниет кылдым. Кабыл болобу? Жана бул үчүн кабырда азапталбайбы? Аллаху акбар. Жок, өтө жакшы иш кылыпсыз. Өзү туугандар кимде карыз болсо, карызы тез кайтарып бергенге аракет кылыш керек. Эгерде карыз азыркындай кийин эстедиңиз, ал кечирилбейт да, сиз кечмейинче. Ошон үчүн ахиретке барганга чейин кечип койгон бул өтө чоң нерсе да. Бул жерде бир маселеде биз көбүнчө туугандар шалакылык кылып коебуз да. Эгерде сиз бирөөгө карыз бердиңиз го, карыз бердиңиз. Карызды атайлап бергенге мүмкүнчүлүгү бар, бирок бербей жүрсө, чоң зулумдук да ага, күнөө жазылат. Күн сайын күнөө жазылат. Түндөсү да, күндүзү да. Уктап атса да күнөө жазылат. Эгерде чындап эле бере албай калган болсо, банкрот болуп калды, кыйналып калды. Сиздин карызыңыз бар, туура. Сиз эми аны кыйнап, коркутуп, сотко берип, тияка кылып, сабатып, ар нерсе кылып, андай болбойт. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala aytат, эгерде ошо сизге карызы бар киши чындап эле кыйын абалда болсо, анда ошол абалдан чыгып иши жүрүшүп кеткенге чейин мөөнөт берип коюңуз дейт. Фанадиратун иля майсара. Анда мөөнөт берип коюш керек экен да. Билесиз, канча? 1 айга, 3 айга, 6 айга, 1 жылга мөөнөт берип коюңуз. Билип турасыз бардын аныктагандан кийин мөөнөт берип коюңуз. Мөөнөт берип коюңуз. Ва антасаддaqу, эгерде силер кечирип кое турган болсоңор, ошону садака кылып берсеңер, сабабы болсун деп, анда хойруллакум, силер үчүн өтө жакшы болмок. Ин кунтум та'ламун, эгерде билсеңер, бул силер үчүн өтө жакшы болмок дейт. Кечирип бере турган болсоңор дейт. Алла Таала бизди мындай мөөнөт бергенге же кечирип бергенге чакырып атат да. Чакырып атат. Хадистерде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким бирөө сизге карыз болсо, кыйналган абалда болсо, мөөнөт берип кое турган болсоңузчу, кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала ошо мөөнөт бергениңиз үчүн мээриминин көлөкөсүнө алат дейт сизди. Bir hadiste келет, эгерде сиз бир бердиңиз, карыз сурап келди эле, карыз берип турдуңуз, күн сайын канча карыз берсеңиз, ошол суммадагы садака берген сизге сабабы жазылып турат. Карыз бергенге. Түшүнүктүбү? 10 000 сом сурап келди эле карызга, 6 айга берип туруңуз деди. Берип турдуңуз, күн сайын 10 000 сом садака кылган сабабын алып турасыз 6 айга чейин. 6 ай вакытсы келип калды. Бере албай калды. Абалы оңол элек. Иши жакшы боло элек. Сизден мөөнөт сурады. Бериптир кишиге дагы бир 6 айга узартып бербейсизби деп. Макул деп 6 айга узарттыңыз. Ошол күндөн тартып кийинки 6 ай күн сайын 2 эсе садака кылган сабабын аласыз ошо сумманы. 20 000 сомдон садака кылган сабабын аласыз. Бул риваят Муснади Ахмадда келет. Демек туугандар, бул маселеде мээримдүүлүк кылып отурган болсо, Кудай кааласа өтө чоң пайдасы болот.